Быйыл табигат кырсыгы жылдагыдан көп катталып, элди бир топ жүдөттү. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Арал айыл аймагында 2017 жылдын 5-июнь күнү Арал участкасына Каранкүр дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, 1986 жылы курулган суу тосмонун 60 метр аралыгын жууп, айдоо аянттарын жана калктуу конушту каптап кетүү коркунучу жаралды. Кокусун уруп кетсе, мына көрүп турасыздар, бу жерде элдин үлүстөрү турат. Аяк биягы 100 гектардан ашык. Эми мындан өткөн болсо, Ылдыйда Кыргызстан деген чоң айыл бар. Өзүнчө эми ошол жака улам угроза болот эле да. Эми техниканын жардамы менен ошол күнү частный немелер чакырдык КАМАЗдарды. Жардам беришти, ошонун жардамында тосуп калдык. Анан бу жерде УОЗдун да кызматын айтып кетишим керек. Погрузчиги менен келип жардам берди. Бул учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ыкчам чаралар көрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук сел жана суу ташкындардан коргоо бөлүмүнүн башчысы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүм башчысы, бир жүктөгүч, 2 самосвал, 1 экскаватор тартылып, бүлүнгөн суу тосмону калыбына келтирүү жумуштары башталды. Ыкчам иш-аракеттин негизинде 5-июнь күнү жарандык коргонуу комиссиясы жеринде тактоо иштерин жүргүзүп, оор жүк ташуучу унаа менен 30 каттам таш ташылып, тосмону калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда кооптук кырдаал артта калды. Өз учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көрүлгөн аракет натыйжасын берди. Нокен районунун Момбеков айыл аймагында да жаандын кесепетинен сел каптап кетүү коркунучу бар. 2012 жылы колоттордон пайда болгон сел айыл аймакты каптап, турак үйлөргө жана социалдык объектилерге кооптуу абал жаралган. Бул абал эски союздан калган сел каналарды кайра калыбына келтирүүгө түрткү берди. Быйылкы жылы Кудайга шүгүр анча-мынча селден жакшы болду. Аз сел келди, бирок элдерди баса албады. Неге десеңиз, 2 жылдан бери 3 жерде чоң сел келе турган эмелерибиз бар. Жерлерибиз бар да. Курулуш айылы, Бостон айылы, анын дагы Момбеков айылында. Былтыркы жылы Момбеков айылы чаптырганбыз МЧС аркылуу. 2010 сел өтүч каналды. 14-жылдары мына Курулуш айылын чаптырып, айылда азыркы малда сел коркунучу жок. Азыр жакшы болуп калды. 2012 жылы ушу Бостон айылында сел каттуу келип, айылдарды, жерлерден мектеп, фаптар байлап ошону басып кеткен. Ушуну көп мындай кыйынчылык болгон элдерге. Эми ошонун алдын алуу үчүн быйыл ушул жерде эски бир сел тосмо бар эле, ал толуп калгандыктан быйыл ошону башкадан куруп жатабыз. МЧС аркылуу. МЧС жардам. Качандан бери тазаланып эле? Бул 70-жылдан бери тазаланган эмес эле да, толуп калган эле. Мына жерге мына кууруп койдук. Бул жер ачык эле. Ошен суу туура барып жерлерди бажатып басчу эле. Быйыл мына тосмо тозуп кургулдук. Эми Кудай буйруса селден жакшы болот да. Элдерге анча жардам болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бардык сел суулары кооптуулук жараткан аймактар тыкыр көзөмөлгө алынган. Анын негизинде эски сел каналарды кайра калыбына келтирүү жагы алдын алуу иш мерчемине киргизилип, жумуштар жасалган. Учурда бул сел кармоочу жайлар негизинен баягы былтыр 2016 жылы Шайдан айыл аймагында курулган 2 участкада. Мындан сырткары мына бүгүн ушул жерде турабыз. Бул Момбековдун Бостон айылында курулуп жатат да. Негизинен учурда бул үчөөсүнүн тең абалы жакшы. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2017 жылдын атайын алдын алуу план иш мерчемине киргизилип, бул Бостон айылындагычы биз турган жер учурда мына аяктоо астында турат. Бул жерде эми бул айылдын 120 кожолугун, мектепти, ошондой эле үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун сел кырсыктарынан куткарып калдык. Сел кырсыктарын коопсуз кылып сактап калабыз да. Ал эми Сузак районунда да быйыл жер көчкү суу ташкындарынан арылбаган жыл болду. Атабеков айыл аймагындагы Серный Бор участкасындагы бул көпүрө апрель айында жарактан чыккан. Учурда мындак каттам жоктугунан жергиликтүүлөрдүн жолу 50 чакырымга узарган. Бул жер Серный Бор участкасы деп коет. Атабеков айыл өкмөтүнүн Серный Бор участкасы болуп эсептелинет бул жер. Ушул жердеги ушул жаан-чачындын көп болгондугуна байланыштуу суунун көлөмү көтөрүлүп, мына биздин ушул көпүрөнү жараксыз абалга алып келди да, авариялык болуп туруп, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул көпүрө Сузак айыл өкмөтүнүн Достук айылы
менен Атабеков айыл өкмөтүнүн Шерин, Мундуз, Жийде, Беговат айылдары менен бириктирип турчу ички чарбалык көпүрө болуп эсептелет. Бирок ички чарбалык көпүрө болуп эсептелгени менен бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир себептер менен эч кимдин балансына өтпөй калган. Андан сырткары ушу көпүрөнүн жоктугуна байланыштуу бүгүнкү күндө Атабеков айыл өкмөтүнүн тургундары бул жакта өздөрүнүн 400 гектар үлүш жери бар. Ошол 400 гектар үлүш жерине бул көпүрөдөн өтө албастан азыр бир нече километр эмелерди айланып, аралыкты айланып, ошол үлүш жерлерине эгиндерин айдап келишүүдө. Сузакта дарыя деңгээлинин көтөрүлүшү менен жээктердеги айдоо аянттарын алып кеткен учурлар да кездешет. Мындайда кээде жергиликтүү тургундар өздөрү да кырсыктын катталышына себепчи болуп калышат. Мына өзүбүз көрүп турабыз азыр ушул жерден тетиги жерде мындан бир 10 жыл мурун ошол жерде боло турган болсо жээк, азыркы учурда жээк мына биз турган жерге чейин келип калды. Бул деген сөз жыл сайын табигый кырсык өзүнө керектүү жерлерди ушинтип жемирип жараксыз абалга алып келүүдө. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча бул бир гана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдети эмес. Ал ишкана мекемелер же болбосо жергиликтүү тургундар бүт бардыгынын милдети экенин биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Себеби дегенде мына азыр ушул жээктерди бекемдөө үчүн, ушул жерлерди жеп кетпеш үчүн бир жактан табигый кырсык болуп аткан болсо, экинчи жактан жергиликтүү тургундар дарыянын жээктерине чейин кирип келип туруп, шалы эгиндерин айдап келишүүдө. Ошонун натыйжасында көп жерлерде мындай дарыянын жээктеринин бузулуу абалын алып келүүдө. Сузак районунда быйылкы жылы суу ташкыны жана жер көчкү жылдагыдан көп катталгандыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алдын алуу жумуштары өз учурунда жүргүзүлгөн. Аксы районунда 2017 жылдын 4-июнь күнү саат 18:50ден баштап нөшүрүлүп жааган жамгырдан улам облустун аймагындагы Падышата, Итагар, Авлеттим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, Авлеттим, Кашка суу, Кызыл Туу айыл аймактарында кооптуу абал жаралган. Жаралган кырдаалга байланыштуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин 2017 жылдын 5-июндагы буйругунун негизинде Аксы район аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилип, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу максатында атайын райондук жарандык коргоонуунун штабы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Кубатбек Бороновдун буйругу менен жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Абдишарип Бекиловго жеринде атайын иш-чараларды уюштуруп, көзөмөлдөө жагын кароо милдеттендирилди. Анын негизинде өзгөчө кырдаал жаралган аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы тарабынан кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери аткарылып, керектүү болгон техникалар тартылган. Адистердин айтымында, айылдарды сел каптоодо жергиликтүү элдин да күнөөсү чоң. Айрым адамдар селканаларга үйлөрдү салып, анын негизинде суунун нугу башка жака бурулуп, бул жагдай ири чыгымдарды алып келүүгө себепчи болуп жатат. Аксы районунда кечеги ошол 6-7 июнда болгон нөшөрлүү жамгырдан 15-20 турак жайды суу каптап, анын ичинен бир 5-6 турак жайдын ичине суу кирип кеткен жерде Бузурман сай деп коет. Ошол Бузурман сайдан түшкөн селдин бара турган нугу жок. Селдин бара турган нугу жок. Ылдыйында турак жай ээси, сел түшө турган нукта турак жай ээси буга чейин мамлекет тарабынан суудасын жана жер тилкесин алган, көчүп чыгып кетиш керек болчу. Жергиликтүү бийлик ошону көчүрүп чыгарып кетпегендигинин кесепетине мына 15-20 үйдү суу каптады да. Жана ички чарбалык жолду толук жараксыз абалга алып келди. Ошондой эле мына Кара суу, Кара жыгач айыл аймактарынын ортосунда мына акыркы 5-6 жылдан бери чоң көйгөйгө айланган Эшме сай деген сай бар. Ошол жерде дагы жарандарга жер тилкеси жана мамлекет тарабынан суудалар берилген, көчүп чыгып кетиш керек болчу. Анын ордуна биз сел өтө турган сайды салышыбыз керек эле. Ошол жерде да бүгүн чоң көйгөй жаралып турат. Жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошол элдин коопсуздугун сактоо үчүн сел өткөрмө сайды курганга шарт түзүп бербей жатат да. Ал турак жайларды көчүрүп берсе, бузуп берсе, биз анын ордуна сел өткөрүүчү сай курушубуз керек. Мындай мисалдар толтура болуп атат. Жергиликтүү бийликтин да эл менен тыгыз иштей албагандыгынын кесепетинен көпчүлүк учурда башка жарандар жабыр тартып калуучулар бар. Учурда Аксыда кырсыктын кесепетин жоюу иштери аткарылып жатканы менен өзгөчө кырдаал режими алына элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат.